Октябрь окуясына 1 жыл. Былтыр Бишкектин Алатуу аянтында бир адам окко учуп, ондогон адам денесинин ар кайсы бөлүгүнөн жаракат алган эле. 10 күндөн кийин абал турукташып, жаңы бийлик келип, өлкөгө тынчтык орноду. Былтыркы парламенттик шайлоодон кийин мамлекетте 13 күн бийлик кризиси өкүм сүрүп, анын жыйынтыгында элдик толкундоо учурунда абактан чыккан Садыр Жапаров бийлик башына келген. Ал дароо эле конституциялык реформаны демилгелеп, президенттик башкарууга өтүүнү сунуштады. Садыр Жапаров 10 январда өткөн президенттик шайлоодо жеңишке жетип, элдик референдумда шайлоочулардын көбү президенттик башкарууга өтүүнү колдоп берген. Мындан 1 жыл мурун тагыраагы дал ушул күнү өлкөдө талаштуу парламенттик шайлоо өткөн. Анын натыйжасында жаңы бийлик келип, баш мыйзам 10 ирет өзгөртүлүп, Кыргызстандын башкаруусу президенттикке өткөн. Эми ошол 1 жыл мурунку окуядан кийин Кыргызстан кандай сабак ала алды жана өнүгүү багыты кандай болот? Елдегі қиыншылықтарды, экономикалық қиыншылықтарды, башқа нерселердің бардығын премьер-министрді отставкаға кетіруменен судан құрақ шығышчы. Азыр біздің жаңы конституциябыз бойынша бардық бийлик, толук бийлик президенттің қолында. Мурда деле ошондой болчу. Бирок официалдуу түрдө, юридикалык түрдө президенттерде эмес болчу. А президенттер болбосо деле таза суу, анан баланча, түкүнчү инвестиция тартып атам, тигиндей, мындай деген сөздөрдү, жакшы сөздөрдү айтышчу. А бирок экономикабыз жылбайт, иш начар. Ошондо эле анан кийин премьерди жумуштан кетирип, суудан курак чыгышчу. Саясий илимдеринин доктору Жолборс Жоробековдун пикиринде жоопкерчиликти бир киши алганы жакшы. Өлкөдө 1 жыл ичинде бир топ реформалык жараяндар башталды, андыктан бир муштумга беригип колдоо көрсөтүү зарыл дейт. Президенттин тегерегине чогул алып, мен ошон үчүн айтып атам. Раз бизде азыр президенттик мамлекет, президенттин аброюна шек келтирбеш үчүн мамлекетибизди оңдошубуз керек. Ага бардык колунан келе турган адамдар кандай болбосун, оозу менен бе, кеңештери менен бе, материалдык, моралдык жардамдар менен мамлекетибизди оңдойлу. Болбосо улам бийлик алмаша берип, жанагы бир колу чыгып кеткен бирем улам эле ойноок болуп калган. Ошондой болуп калбашыбыз керек, мамлекетибизди түптөшүбүз керек, бир жакшы жака багыт алышыбыз керек. Ошого мына быйылкы мына өткөн 1 жылдыгы бул биздин старттагы же болбосо кандай бир секирик жасай турган мезгилибиз деп ойлойм. 2020 жылдын 4 октябрында талаштуу парламенттик шайлоонун натыйжасынан кийин быйыл кайрадан парламенттик шайлоо 28 ноябрда өткөнү турат. Шайлоонун системасы менен жаңы парламент келет, бирок ошол парламенттин курамы канчалык өзгөрүлөт жана шайлоо кандай өтөт, аны болжоо кыйын. Нурай Кайратова, Эсенбек Үсөнов, СТВ.